It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Sadir Zaparov, President of Kyrgyzstan. Урматтуу өнөктөш өлкөлөр жана эл аралык өнүктүрүү каржы институттары. Биздин өлкөдө ыш маселеси акыркы жылдарда эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп калганын баарыбыз көрүп турабыз. Ыш күз-кыш мезгилдеринде өзгөчө талкууга алынып, мында жылытуу үчүн көмүр пайдалануунун дагы үлүшү аз эмес. Бул маселени чечүү комплекстүү мамилени талап кылар талашсыз. Президенттик кызматымдын биринчи жылында мен экология жана жашыл экономика маселелерин мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарын бир катары аныктагам. Биздин демилгебиз менен Бириккен Улуттар уюмунун 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыяласа, өткөн жыл Кыргызстанда да тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Климаттын өзгөрүшүн кесепеттөө маселелери дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө, анын ичинде 1000 жылдык мөңгүлөрү бар Кыргызстанга да тиешелүү. 2021 жылдын ноябрында Глазго шаарында климаттын өзгөрүшү боюнча дүйнөлүк лидерлердин саммитинин ачылышындагы кайрылуумда Кыргызстан 2030 жылга чейин парник газдарынын эмиссиясын 44% кыскартууну көздөрүн, ал эми 2050 жылга көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүгө аракет кыларын билдирген элем. Ага ириде гидроэнергетиканын өнүктүрүүнүн аркасында жетишүү мүмкүн. Кыргызстан гидроресурстарга бай өлкө, суу ресурстарынын башында турганыбызга карабастан, эгемендүүлүк жылдарында жаңы ГЭСтерди кура албай, кышында электр энергиясын импорттоого аргасыз болгонубуз өкүнүч менен белгилейм. Эгемендиктин 30 жылында мазут, көмүр жана буга чейин болгон ГЭСтерден эле күчүбүздү чыгарып келгенбиз. Учурда биз гидроэнергетикалык дарыметибиздин 10%га жакын гана пайдаланып жатабыз. Ошондуктан мен тапшырмам менен акыркы 2 жылда өлкө боюнча кичи жана орто ГЭСтердин курулушу жигердүү башталып, инвесторлорго жеңилдиктерди берүү боюнча тиешелүү ченемдик документтер кабыл алынды. Келечекте ата мекендик энергетиканын флагманы боло турган эң ири курулуш Камбарата бир ГЭСи башталды. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Бул долбоорлорду ишке ашыруу менен Кыргызстанды чындап эле энергетикалык жактан көз карандысыз электр энергиясын чет өлкөлөргө экспорттой турган өлкө деп атоого болот. Балким мындан илгери жылдарда буга көбүрөөк көңүл бурулса, бүгүн ыш маселеси мынчалык курч турмак эмес. Күз-кыш мезгилинде электр энергиясын жылуулук үчүн көбүрөөк колдоно алмакпыз. Азыр биз жашыл экономиканы өнүктүрүүгө ишенимдүү багыт алдык. Дүйнө жүзү буга өзгөчө көңүл бурууда. Ошондуктан мен өлкөнүн тышкы карызын жашыл долбоорлор боюнча демилгелерге алмаштырууну маселесин жигердүү иштеп чыгууну тапшырдым. Айта кетсем, бүгүнкү күндө тышкы карызыбыз 4,2 миллиард АКШ долларын тегерегин түзүүдө. Албетте, биз тышкы карыздарыбызды төлөө боюнча милдеттенмелерибизди толук аткарып келе жатабыз жана мындан ары дагы аткарабыз. Ага толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгону жашыл экономиканы өнүктүрүү жана аны менен дүйнөлүк экологиялык кырдаалды жакшыртууга чогуу чара салым кошолу деген демилгени көтөрүүдөбүз. Тышкы карызга төлөнө турган каражаттар жашыл долбоорлорду колдоого жумшалса жакшы болмок. Бул багыттагы долбоорлорду донорлор менен өнүгүү боюнча өнөктөштөр эле каржыласын дегенден алыспыз. Аларды ишке ашыруу үчүн өзүбүз да каржылык жактан салым кошуп, ишке ашырып келе жатабыз жана ашырууга даярбыз. Жашыл экономика жөнүндө кептер көптөн бери ар кыл деңгээлде айтылып, тилекке каршы басымдуу учурда сөз бойдон эле калып кетүүдө. Келиңиздер, бул жагдайды биргелешип өзгөртөлү. Жашыл экономика жаатында дүйнө өлкөлөрүнүн арасында аябай эле артта калып жатканыбыз жашыруун эмес. Биз бул жагдайды болушунча тез өзгөртүүнү ниеттенип жатабыз. Бул демилгебиз донор өлкөлөрдө өнүгүү боюнча өнөктөштөрдү колдоо табат деп ишенебиз. Азыркы учурда Кыргызстанда 50гө жакын жана орто ГЭСтери курулууда. Бирок бул дагы жетишсиз. Бизде даяр инвестициялык долбоорлор бар. Жакан ГЭСтерден баштап 1000 киловаттка чейинки кубаттуулуктагы ГЭСтерди курсак болот.
долбоорлору даяр. Өлкөдөгү энергетикалык объектилерди жана ГЭСтерди курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак. Биз биргелешип Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырабыз. Анын ордуна тышкы карыздар кечирилсе жакшы болмок деп ойлойбуз. Жашыл экономика багытында курулган бул объектилердин кызыл тасмасын донор өлкөлөр менен чогуу кесмекпиз. Биз бардыгыбыз балдарыбыздын экологиясы таза, бай өлкөдө жашашын каалайбыз. Биз өз дарыметин ырааттуу пайдаланган, чыныгы энергетикалык көз карандысыз өлкө болгубуз келет. Андыктан мамлекет экология маселесине жана жашыл экономикага көбүрөөк көңүл буруп, бул багытта ишмердүүлүгүн уланта бермекчи.